Ардактуу көрүүчүлөр, сиздер жаңыдан гана биздин катарыбызды толуктаган болсоңуздар, котмондуу таңыңыздар менен дасторкон четинде кимде ким тамактанып жаткан болсо, тамагыңыздар даамдуу, табетиңиздер тартсын деген аруу тилек менен бирге биз программабызды алдыны көздөй уланта беребиз. Ал эми азыркы учурда баарыбызга маалым болгондой эле кесиптик билим берүүлөр абдан жакшы жемишин берип жаткандагы учуру баарыбыз жогорку окуу жайларга окугандан соң көпчүлүк үйдө канча билүү болсо ошонун жок дегенде бир экөөсүн дагы кесиптик билим берүүлөргө дагы азыркы учурда шыктандырып, билим алдырып, ошол жаатта дагы өз нанын таап жеп жаткандагы биздин Кыргызстандагы көптөгөн жарандарыбыз дагы арабызда жок эмес. Мына ошол кесиптик шыктарга билим берүү жаатында дагы биздин студиябыздын коноктору бар. Тааныштырсаңыз кесиптеш. Ал Осмонов Мамбет Маткабыл уулу Шаршембай Ажы медресесинин мүдүрү жана Кыдыргычев Нарымбек медресе жаштарын кесиптик шыктарга окутуу долбоорунун менеджери. Саламатсыздарбы? Ассаламу алейкум. Котмондуу таңыңыздар менен кандай келдиңиздер? Жакшыбы? Маанайыңыздар? Жакшы. Буюрса күлүгүчтүү, иштер жакшы. Шүгүр. Агай, эң алгачкы эле сизге суроо, мына ошол биз медресе жаштарын кесиптик шыктарга окутуу долбоору деп калдык. Мына ошол долбоор качантан баштап Кыргызстанда иштей баштады? Деги эле долбоордун негизги максаты тууралуу кененирээк кеп салып берсеңиз, агай. Жарайт, рахмат. Медресе жаштарын кесиптик шыктарга окутуу долбоору бул өзү 2014-жылдан бери өз ишин жүргүзүп келет. Алгач бул долбоор ушул Чүйө улусунда 5 медреседе мындай пилоттук долбоор катары кирген. Бул долбоордун каржылоочусун айтып коюшубуз керек. Бул Америка Кошмо Штатынын Кыргызстандагы элчилиги. Ал эми долбоорду ишке ашырып аткан тарап Авеб коомдук фонду болуп эсептелет да. Бүгүнкү күндө бул долбоор ушул республика боюнча жайылып 18 медреседе иш алып барып келатат. Жалпы жонунан азыркы учурда 18 медреседе. Канча кесиптин түрү боюнча ал жакта билим алып жатышат? Кесиптин түрүн айта кете турган болсок, азыр ушул 18 диний окуу жайларда 6 кесиптин түрү менен билим алып атышат. Азыркы учурда канча окуучу ушул кесиптик билим берүүдөн бүтүрүп чыгышты? Бүгүнкү күндө азыр ушу отчеттук мезгили болуп атат бизде. Азыр жалпысын алсак ушул 18 медреседе 1100 окуучу бүттү. Мунун ичинен 455 кыздар. Мамбет агай, айтсаңыз, мына ушул долбоор деги эле сиздердин медресеңиздерге канааттандырарлык деңгээлде жактыбы? Сиздерге деги эле канча окуучуңуздар ушул долбоордун алкагында билим алып жатат? Ошол тууралуу да айтып берсеңиз. Жакшы болот, рахмат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Негизи ошол биздин мынол Авеб фонду келип ошол медресе жаштарына айрыкча көңүл бурганына биз аябай терең ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле азыр эми баягы күнүбүздө айтылып атпайбы, жалпы медресе бүтүрүүчүлөр эртең эмне жумуш менен алек болот. Көпчүлүк учурларда ой жүгүртүүлөр болушу мүмкүн, эми баягы медресе бүткөн балдардын баары эле диний кызматта иштеп кете албайт. Себеби дегенде азыркы күнүбүздө 8000ден ашуун окуучу окуйт экен да. Анан ошолордун баары эле бүткөндөн кийин бир кесипти аркалай турган болуш керек болуп атат да. Ошол себептен билесиздер, коомубузда азыр жалпы эле элибизде мындайча айтканда көпчүлүк багыттагы балдарыбыздын мектепти жакшы болбой калган учурларда медресеге келген балдарыбыз көп болуп калып атат да. Мына ошол адамдарга да көңүл бурулуп атат. Азыр негизи азыр күнүбүздө ушул чакта 45 балабыз бизде кондитер жана ошол ашчылык эмеси менен алектенип атат. Ошол тараптан окуу билимин алып атышат. Алар эми бизде 9-классты бүтүп келгендиги үчүн азыр ошол балдарыбыз бүтүп бир жерде иштебесе дагы баягы студент болуп калып атышат да. Бизде бүткөн балдар студентчилик эмесинде окуу жайларга тапшырып атат. Ошол себептен азыр эми баягы кесиптик алганда баары ыраазы ошол нерседен. Андан дагы бир айта кете турган артыкча нерсеси бул англис тил курсун дагы уюштуруп берип атышат. Мына ошол нерсе балдар үчүн аябай кызыктуу болуп атат. Себеби дегенде университетке кирип атат да балдар. Мына ошол учурларда биз бүткөн балдардын көбүнесе суроо талапка чакырабыз да. Эмне себеп могул бүткөндөн кийин медресени бүткөндө эмнеге жетише албай калыпсыңар делген мезгилде ошол англис тилине биз аябай университетте кыйналып атабыз делгенде агай менен келишип, агай дагы ошол жардамын берип, фонд аркылуу мындай кылдык, биз ошол англис тилин дагы азыр ушул тапта дагы окуп атышат балдар.
мына ошонус менен аябай биз канааттандыралык десек болот. Жакшы. Нарынбек агай, айтсаңыз, мына ушул 18 медреседе азыркы учурда ушул долбоордун алкагында иш жүргүзүлүп жатыптыр. Анан деги эле ушул медреседе окуп аткан окуучулар үчүн кандай шарттар түзүлдү эле, анан окуу жабдуулары тууралуу практикалык жактан кандай иштер жүргүзүлүп атат, кененирээк айтып берсеңиз. Биздин эми бул долбоор жана айткандай 14-жылдан бери келатат. Баягы жылдан жылга өзүнүн күчүнө кирип дегендей, баягы биринчи жылкы кетирген кемчиликтер экинчи жылы толукталып, анан бүгүнкү күндө ийгилик чын алып баратат десем жаңылбайм. Ушул бүгүнкү күнү жалпы 18 медресеге 4,5 миллиондук сомдук жабдуулар алынып берилди. Булар жана биз атап айткандай, ошол жанагы кесиптин 6 түрү боюнча тактап айтсак, ошол ашпоз, кондитер жабдуулары, жана электр шеретүүчү жабдуулар алынып берилди, электромонтажер деген стендтер алынып берилди. Андан сырткары биздин кыздарыбыз азыр иш жүргүзүп аткан швейный машинелер, тигүү машинелери да. Ушунун баарына 4,5 миллиондун каражаты кетти да. Мындан сырткары окуучулар үчүн ошол окуусу жеңил болуш үчүн жана модулдук система, ошол модулдук пакеттер иштелип чыккан ар бир кесип боюнча. Бул окуу курсунун мөөнөтү жалпы 1,5 айда түзөт, жалпы сааты 138 саат да. Ошол 138 сааттын ичиндеги 120 сааты түздөн түз ошол техникалык шык билимдерге багытталган. Ал эми 18 сааты ошол эки тандоо предметтер берилген да. Булар ошол ишкерликтин негиздери, андан кийин турмуштук шыктарга үйрөтүү деген максатта да. Анан медресе жаштары өздөрү тандап алат, кайсы бул тандоого кирет. Ишкерликти тандагандар ошол бизнес чөйрөсүндөгү түшүнүктөргө ээ болот. Ал эми жана турмуштук шыктагылар кадимкидей эле мындай күнүмдүк турмушубузда пайдалануучу жумушту кандай издеш керек, жумуш берүүчү менен кандай мамиледе сүйлөшүш керек деген максатта ушул тандоо окууларын алышат. Андан сырткары ушул окуучуларга түзүлгөн шарттарды айта кетсек, булар ошол 120 сааттын ичинде дагы 3 күндүк практика, сиз айтып калдыңыз, ошол практикалар кандай болот деп. Жана чоң ишканаларга тигүүчү болсо тигүү цехтерине барып 3 күндүк стажировкадан өтүп келишет. Ашпозчулар ушул биздин ресторандарда өзүнүн ошол шык билимдерин ошол жерде да көргөзө алышат да. Ошондой шарттар. Андан сырткары жанагы биздин аталган жабдуулар ар бир медресенин өзүндө жайгашкан. Ал жерде мугалимдерди дагы жана потенциалын жогорулатуу, кесип квалификациясын жогорулатуу максатында биз ошол окуучу кесипке гана үйрөтпөстөн ошол жердеги мүдүрлөрдү, мугалимдердин дагы 2 күндүк тренингтерден өткөрүп, ошол өзүлөрүнө керектүү темадагы тренингтерди уюштуруп берип атабыз. Азыркы учурда мына окуучуларды кесиптик билим берүүдөн тышкары сиздер тараптан дагы кандай иш-чаралар өткөрүлүп жатат? Мисалы үчүн тегереги стол деп калдыңыз өзүңүз, Анан кесиптик билим берүүдөн сырткары семинар, тегереги стол, дагы да ошол сыяктуу жогорку билимдин ээлерин, адистерди алып келип атайын ошондой семинарларды уюштуруп турасыздарбы? Албетте, бул баягы тиги бөдөнөн сойсо дагы сап сойсун деген маселе бар да. Ошол себептен биз ар бир тренингдин өзүнө тиешелүү ошол квалификациялык деңгээлде жооп берген адистерди чакырабыз. Анын баары ошол конкурстук негизде алынат. Ошол адистер келип, анан ар бир тема, тандалган тема боюнча окутушат да. Анан жана тегереги стол деп кеттик. Тегереги столдордо дагы бул жалпы эле ушул биздин долбоорго кирген эле медреселер эмес, жалпы ушул диний чөйрөдө болобу же биздин кесиптик билим берүү тармагында болобу, ошондой маселелер менен тегереги столдор өткөрүлөт. Андан сырткары ушул биздин медресе жаштар үчүн жана спорттук мелдештер деп айтабыз. Албетте булар өзүлөрүнүн программасында да бар, муфтияттын программасында бар. Ал жерден өздөрү иштешет. Андан сырткары булар облустук масштабта гана да, облустук деңгээлде. Биз АВЭП коомдуконду ошолорду республикалык деңгээлде өткөрүү максатында ошол мисалы түндүк менен түштүк медреселерин бириктирип ушул жерде ошол спорттук оюндарды уюштуруп берип атабыз. Демек, түндүк түштүк деп калдыңыз. Бул жакта бүт региондордо бул нерсенин баардыгы долбоор жүрүп атат. Албетте, долбоор 7 облустта тең жүрүп атат. Ошол биздин кийинки долбоорубуз, азыркы 20-жылы бүтөт деген долбоорубуз, ошол кийин кошулду. Бул Таласта, Нарында, анан Чүйдө жүрүп атат.
Борбор шаарыбызда дагы бар бул долбоор. Албетте бар. Сиздердин эми как менеджер катары, уюштуруучу катары дагы айтсаңыз, анан аймактагы өспүрүмдөгү окуучулар менен шаардагы өспүрүмдөр кандай бул нерсени кесиптик билим берүүгө өздөрүнүн шыктарын көрсөтүп, айырмачылыктар, жөндөмдөрү тууралуу айтып берсеңиз, кайсыл жактын аймактагы балдар көбүрөөк жөндөм ушул нерсеге кызыгып атат? Эми бул медресенин окуучулары өзүнчө башка спецификада да мындай обычный эмелер, жөнөкөй эмелерге караганда. Албетте булардын кабыл алуусу бирдей. Бир таң калыштуусу да, себеби булар жана бир багытта диний билим алып эметип калышкан да, анан башка чөйрөгө дагы мындай аралаша албайт экен да. Такыр эле алыстап эмес. Просто ошол диний билим менен гана билим алып калышканда, анан баягы бир жаңылык кирген учурда баары эле аябай кызыкчылыгын көргөзөт экен. Анан бул жерде айылдык, шаардык деп бөлгөн менимче туура эмес го, бирок булардын кызыкчылыгы бирдей да. Анан аябай жакшы кабыл алып атышат. Анан булар баягы айрымдар айтат, булар такыр түйүнт киши менен сүйлөшпөйт депчи балдарды. Андай эмес, тилге каршы. Мындай аралашып көрүш керек да, бул чөйрөгө аралашып көрүш керек. Булар аябай мындай общительный, эл менен мындай тил табышып кеткен, ошол мугалимдер менен деле жеңил сүйлөшкөн, ушундай жакшы окуучулар да. Анан жакшы кабыл алып атат бул кесипти. Мамбет агай, айтсаңыз, азыркы учурда ошол кесиптик билим алууда өздөрүнүн эмгек жолундагы баштап иштеп, акча таап жаткандар дагы бар да азыр. Негизи бизге жаңы эле могул 2018-жылы келгенине байланыштуу тилеккаш азыр бизде боло элек, бирок окуп атышат. Жана айткандай эле биздин медреседе негизи 9-классты бүтүп келген балдар гана окутулат дагы, 3 жыл даярдалат, 3 жыл окутулат. 3 жыл менен биргеликте бир баягы агай айтып кетпеди азыр диний багытта дагы депчи. Бизде мектептик программаларда кошо кетет да. Себеби баланы 9-класстан алгандан кийин биз жоопту катарыбыз да. Мына ошол бала келечекте эмне болот деген түйшөлү бизде да болуш керек да. Аларга жакшы нерсе бул сырттан окуу. Мамлекетибизде ушундай бир мүмкүнчүлүк берилген. Ошондой сырттан окуу менен мектептерге киргизгенбиз. Алардан кадимкидей эле ошол сырттан окуу менен ГОСка кирип, кадимкидей 11-класстын аттестатына ээ болот. 3-жылы болсо биз басымдуу түрдө ОРТга даярдап атабыз балдарды. Мына ошол себептен бизден бүткөн балдар бүтсө деле баягы эң биринчи университетке көбүрөөк багыт алып эме болот да. Өткөн жылы мисалы үчүн айта кете турам болсок 30 балабыз бүтүрүүчү болду. 30 балабыз тең ошол 3өө гана проходный балга жетпей калды, өзүнүн ченемдүү 110 балга жетпей калып, алдыңкы көргөзүү 182ге чейин алды да окуучуларыбыз. Бирок баягы медреседе эле медресени баягы диний багытта деп кээ бирлер ошондой түшүнүктөн биз чыксак деген бир аракеттенип атабыз. Мына кесиптик окуу жай балдар үчүн дагы кызыктуураак болду. Жана сиз айтып кетпедиңизби, баягы айылдын балдары менен бул жактын балдары кандай бир айырмачылык келгендечи, мына ушул жерге бир аз да кошумчалап кетсем, негизи эле бизге айылдан көбүрөөк келет да. Айылдан көбүрөөк балдар келет дагы. Анан көпчүлүгү ошол сын пикир көп айтат да. Адам менен сүйлөшөнү билбейт, түнт, тигинде болуп калат, монда болуп калат. Жок, андай эмес. Кудайга шүгүр, азыр ушул баягы фонддун негизинде же болбосо фонддун жардамы менен жакында эле 2-3 күн болуп калды, түштүк регионун кыдырып келдик да. Мына ошол жерлерде бизге дагы бир дем бере турган көп нерселерди күбө болуп келдик. Ошол жактагы диний билимдин алдыга баратканы, мисалы үчүн ошол фонд жардам бербеген жерлерде дагы өздөрү аракеттенип баягы айдоочулук кесипти үйрөнүп аткандары, баягы өрт өчүрүү кесибин үйрөтүп аткандар, бул адам ошол ичинде, медресенин ичинде кошумча кесип үйрөтүп кетип атат да. Бул дагы баягы адамдарды баягы биз эме бир катарында бир тараптуу түшүнбөшүбүз керек да. Ошол эч кандай колдоосу жок эле, өзү менен өзү алек болуп, мына ошол балдарды келечекте бир эме болсон деп. Анан агайдын дагы долбоорун уккан алар дагы сүйүндү да. Мындай айтканда бизге да ушундай долбоорлор келсе депчи. Агай өзү дагы күбө болуп ошол жерге барып келгенде биздин дагы бир кененирээк дагы эмебиз мүмкүнчүлүгүбүз ачылгандай болду. Себеби дегенде кыдырып сыртты көргөн мезгилде биздин дагы эмнебиз кем, биз эмнеге жетишибиз керек экен деген эмелер бизге көбүрөөк мүмкүнчүлүк туулду да. Биз маегибизди алдыга карай угулайбыз. Эскерте кетели, биз медреседе кесиптик билим берүү, окуучуларга билим берүү боюнча студиябызда маек куруп жаткан учурубуз. Маегибизде дагы да болсо алдын көздөй улантып берели. Нарымбек агай, айтсаңыз, ушул долбоор 2014-жылы башталды дедиңиз. Ошонун жыйынтыгында сиздер жыл сайын атайын изилдөөлөр жүргүзүп турат экенсиздер, 3 ай сайын. Анан сиздердин жыйынтыгыңыздарда ошол кесиптик билим алган окуучулар азыркы учурда өз нанын таап иштеп жаткандар да болсо керек.
Албетте, бул жакшы суроо. Биздин долбоордун эң негизги максаты да ушул болчу. Долбоордун негизги максаты ушул медресе жаштарына кесиптик ишктерди үйрөтүү менен катар, ошолор кийин ушул окууну бүткөндөн кийин өзүнүн экономикалык абалын чыңдап алса, биринчиден, экинчиден ушул жана жумушсуздуктун санын азайтса деген маселе болгон да максатыбызда. Анан азыр жана сиз айткан суроо боюнча, албетте биз изилдөө жүргүзүп турабыз. Ошондо биздин изилдөөбүз боюнча жанагы сиз айткан мисалы 1100 окуучунун ушул 65% бүгүнкү күндө ишке орношту деп турабыз. Буга далил мына жакында биз азыр ушул посольствонун өкүлдөрү менен да барып келдик. Баткен облусундагы Муаз ибн Жабал медресесине. Ал жерде кыздар балдар окуйт, ошол ашпозчулук, кондитерлик кесипке да. Анан ал жердеги балдар, булар өзүңүздөр билесиздер, азыр балдар медресесинде мисалы ал жерде атайын ашпозчу болгон эмес да, балдар өздөрү даярдап, өздөрү ичип жүрүшчү. Бүгүнкү күндө ушул жана алган кесиптик шыктарына ылайык уже мындай ашпозчулукту мындай расмий түрдө сертификат менен мындай баягы санитарлык нормаларга ылайык баардык талаптарды аткаргандай болуп уже иштей башташты расмий түрдө. Ошол өзүлөрүнүн эле ашпозчу эме ашканасында азыр 8000ден 10.000ге чейин алып 2 жумушчусу иштеп атат да, ошол окушу бүткөндөрдөн. Андан сырткары ушул Баткен облусунда эле кошуна медресеге ошол биз окуу жайдан бүткөн окуучуну алып кеткен экен, ал 25.000 менен алып кетип атат да. Бүгүнкү күндө бул актуалдуу маселе экени уже далилдеп турат. Андан сырткары жана сиз айткандай ошол жана 65%-тин ичинде көбү ошо тигүү цехтеринде иштеп атат кыздарыбыз, көбү кондитердик цехтерде иштеп атат. Анан балдардын жанагы электросварщик деген кесипте иштеп атат. Бул долбоордун ылкагында ар бир бүтүрүүчүгө сертификаттар берилет экен да, ошондой? Албетте, бул жана мен айткандай, бул окууну дагы ошол түштүк региону боюнча 3 облуста Данияда коомдук фонду ишке ашырат. Бул түндүктө болсо билим окутуу борбору. Бул 2 борбор тең ошол билим берүү министрлигинен лицензиядан өткөн, өзлөрүнүн уруксат кагаздары бар, баягы квалификациялуу, тажрыйбалуу адистер бар да, ушулар өткөрөт. Анан булар берип аткан сертификаттагы ошол мамлекеттик деңгээлде мамлекет таанат. Жарайт. Анан эми агай айтсаңыз, сиз ушул медреседе дегеле ушул окуучуларды качан кабыл алып баштайсыздар? Ушул долбоордун алкагында азыр дагы кызыккан окуучулар дагы киребиз деп дагы күтүп турган да окуучулар болсо керек сиздерде. Албетте, бул баягы бала бири-бирин көрүп алдыга жылууга мүмкүнчүлүк болот экен да. Мына ошол биринчи бүтүрүүчүлөрдү көрүп, экинчилери кызыгып, андан кийинкилер качан болот экен деп күтүү менен зарыгып күтүп, андан кийин үчүнчү эмеси бүткөндө, азыр жана айтып кеткендей эле дагы кийинки балдарыбыз келип атат да. Жылдан баягы жылдап бүтүрүүчүлөр кете берет, бизде кайрадан жаңыланып келе берет. Мына ошол балдарыбызга бул аябай жакшы бир эме жөрөлгө болду да. Себеп дегенде жана башында айткандай эле чынында балдарыбыздын мындайча айтканда диний тарапка көп деле көңүл бурулбай калган учур болду да. Мисалы үчүн дин өзү менен өзү баратат деген сыяктуу эле, мисалы үчүн муфтият, Алла ыраазы болсун, ушул муфтият тараптан гана бир аз колдоо көргөзүлөт дагы. Анан ошол бойдон баягы медресе бир гана бизге критика гана коюлуп келет. Мондай эми кылып атат, анан кандай бир жерлерде кандай бир туура эмес багыт болсо эле биринчи ошол централдык мечитти тартып эле анан диний экстремизм башкалар деп эле ошол тарапты биринчи чагылдырып көргөзүп атпайбы? Бирок дин алдыга качан эме кылынат, жолун улай алат? Ошол динди окуган балдар кайсыл жактын балдары? Ал деле биздин өзүбүздүн балдарыбыз да. Мына ошол балдарга туура билим, так билим бере алсак, кесиптик билимди бере ала турган болсок, анда балдарыбыз дагы эртеңки күнүбүздө өзүнүн бир жашоосуна бир жеңилдик табат да. Мына ошол себептен фонддун баягы диний тарап менен иштешкенине эң биринчи биз аябай ыраазы болдук да. Себеби буга чейин диний тарапка көңүл бурулбаган бир канча диний фонддор көп эле эмеспи, бирок ушул кесип тараптан бергендиги аябай сонун болуп атат. Анан балдарыбыздын эми баягы дагы бир шык айтып атпайбызбы, жана англис тилин кошуп берип атышат депчи. Буга дагы балдарыбыз, мисалы үчүн кече 3-үнчү курстарыбызды берип атсак, 2-нчи курстарда бизге качан болот, бизге да бир уюштуруп берсеңиздер деп баягы талабы көп болуп атат да. Анан ашчылык боюнча балдар өзүнүн баягы бала көп ичерлерде ар кандай бир мүмкүнчүлүк болот экен да. Булчу баягы бирөөсү ушунчалык кызыгып баягы эмесин
келечекте башка бир эмелерин баягы мурун кесибин башка нерсени багыттаган болсо азыр башка кесипке багыттап атат да. Мен ушул тарабынан кетет окшойм дегенчи. Мына азыркы учурда дагы кесиптик билим берүү мындай абдан жакшы натыйжасын берип жаткан учурда ошол убакта эле ата-энелер мына кыска аралык убагында өздөрүнүн балдарын окутуп, кесипке ээ болуп жатышат. Ата-энелер тараптан да бир сунуштар түшүп жатса керек. Кандайдыр бир сунуштар. Эми биз баягы ата-энелер менен иштегенге кичине убактыбыз дагы жогорак, анан мен калп айтып турбаса керек. Азыр биз чогуу иштешип аткан коллегам десем да болот. Бирге иш алып бараткандан кийин түздөнчү ата-энелер менен мына өздөрү иштешет. Албетте алардан да суроо талап болуп аткан экен, ушул англис тили баягы сыртка чыкканда абдан керек тил болуп атпайбы азыр. Ошолорду биз эске алып, анан биз негизи эле ошо мына диний окуу жайлар менен иштешип аткандан кийин булардын ошол жана кемчиликтерин же болбосо бир кандайдыр бир көмөктөрүн эгер талап кылына турган болсо биз бергенге даярбыз да. Анан ошол ата-энелер тараптан деле ошол тигүүчүлүк жана кыздар үчүн абдан керек нерсе экен. Булар ошол тигүүчүлүк боюнча ошол жакшы окутупсуңар деп биз баягы экзамен алып турабыз, ошол жана курс өткөндөн кийин ошондо комиссия мүчөсүнө да бирден ата-энелер кошулат да. Ошолор өзлөрүнүн ыраазычылыгын билдирип атат. Абдан Жакшы. Нарымбек агай, айтсаңыз эми негизи башталган иштин сөзсүз түрдө дагы жыйынтыгы дагы болот да. Анан бул долбоор кайсыл жылы жыйынтыкталат? Түштүк тарапта качан, түндүк тарапта кайсыл жылы жыйынтыкталат? Ошол тууралуу айтып берсеңиз. Туура суроо. Бул долбоор эми 14-жылдан бери жана пилоттук долбоор болуп чүйгө келбеди. Анан өзүнүн натыйжасын бергендигине байланыштуу баягы узартканга туура келди. Себеби түштүк жергесинде дагы ошол Жалал абад, Ош Баткенде дагы медреселер көп ал жерде. Ошол себептен биз ал жака ушул 17-18 жылы ичинде дегенбиз да, 2 жылга. Анан бүгүнкү күнү да сунуштар түшүп атат абдан көп. Анан эми биз болушунча аракет жасап, биз дагы баягы эл аралык уюмдарга проектилерди жазып, долбоорлорду алардан суранып атабыз, биз дагы узартып бергиле деп. Анан бул жагы ошол түштүк тарап боюнча узарышы мүмкүн. Ал эми бул түндүк тараптыкы 20-жылы бүтөт. Башкача айтканда, тактап айтканда 20-жылы ушул экинчи срок болот. Ошондо ар бир региондон, ар бир облустан десек болот, бирден медресени алып иштеп атабыз да. Мен азыр байкашымча сөзүңүздөн, демек түштүк тарапта 1 жыл мурун башталган экен да ошондой. Анан агай дагы мисалы үчүн түштүк тарапта деле, түндүктө деги эле Кыргызстанда азыр медреселердин саны дагы көп да. Анан ар бир региондон бирден медресе, балким бул долбоор үчүн башталышы болушу мүмкүн. Кийин дагы көбүрөөк ушундай ар бир региондон 2-ден 3-төн медресе дагы тандап алайын деп атайын азыркы учурда планда түзүп атсаңыздар керек. Албетте, бул эми баягы эмгек рыногу талап кылган мукташтык болсо, кесипке мукташтык болсо, каалаган тарап баягы заявкасын берип жасаса болот. Бирок баягы мүмкүнчүлүккө жараша болот баары. Албетте биз жана донорлорго, өзүбүз жазып аткан донорлорго ошолорду негиздеп бере турган болсок, анда ошондой шартты түзүп берүүгө мүмкүнчүлүк бар да. Ал үчүн ошол суроо талап болуш керек да. Медресе тарабынан или башка жагынан кандайдыр суроо талаптар болсо, биз ошону канааттандырганга аракет кылабыз. Бул жактан суроо талап болсо, биз ошол нерсени аткарганга даярбыз дейт. Сиздерде кандай суроо талап болуп атат? Бизден баягы азыр күнүбүздө могул компьютердик дагы окууну баягы информатика сабагын киргизип, негизи медресебизде бар информатика сабагы. Бирок ошого да баягы адис болуп чыгуу үчүн сертификаттар керек экен да. Мына ошол тарабынан да бир көмөктөсө деп көп эле негизи түштүк тарапта баягы кыдырып жүргөн мезгилде дагы бир канча медресенин талабы болду да. Агайга ушундай бизге дагы ушундай нерселерди кылып берсеңиздер деп. Баягы ар бир эле медресе негизи баягы балдарды бир тарапта эмес, баардык медресе баягы мындайча айтканда кучагын ачып тосуп алгыдай бир деңгээлде болуп атат. Себеби дегенде баары муктаж бул нерсегечи. Азыр күнүбүздө баары муктаж. Себеби дегенде бүтүрүүчүлөр эмне кылып атат деген дагы бизде суромдулоо болгон мезгилде бүтүрүүчүлөр эми баягы биздеги чоң окуу жайларга окулуп атат. Кээ бир медреселер бүткөн боюнча эле эч кандай баягы аттестатты ала албаган кээ бир медреселер болушу мүмкүн. Булардын келечеги эмне болот деген дагы түпөйүл бир эме нерсе бар да. Ошол себептен баягы баары эле кызыгып атат бул нерсегечи. Мисалы үчүн биз эң биринчи 2014-жыл башталганда дагы Нарымбек агай менен жолукканда дагы айтканбыз. Бирок өзүбүздүн баягы талаптарыбыз бир аз начар болгондугуна байланыштуу, жаңы зданиябыз болбогонуна байланыштуу ала алган эмеспиз. Бирок кийин жаңы здания салып, анан Нарымбек агайлар өздөрү барып
көрүп анан ошол талапка жооп берет экен деген эмеде бизге ошол ашчылык жана кондитерлик эмесин алып беришти да, баягы жабдыктардын баарынча. Мына жогоруда айткандай кесиптик окуу бул жакшы натыйжаларын берип келет. Мына ушул бүт бизди көрүп жаткан жалпы телекөрүүчүлөргө кайрылып өтсөңүздөр. Балким көрүп аткан телекөрүүчүлөр биз дагы ушул балабызды 9 класс болуп калды эле, окуусун аяктайын деп калды, ушул кесиптик лицейге берейин деп аттым эле деп суроо талап болсо, кайсыл жакка кайрылыш керек? Байланыш телефондоруңуздарды айтып койсоңуздар. Албетте. Кайрылуулар болсо албетте кабыл алабыз. Биздин Авиап коомдук фонду азыркы биздин отурган офисибиз Пожарский 57 дарегинде жайгашкан. Бул тактап айтканда Белинский менен Горкийдин кесилишинде эле. Андан сырткары биздин ушул Авиап коомдук фондунун ишмердүүлүгү боюнча маалымат алгысы келсе Авиап.info деген сайт бар, ага кирсе болот, болгон жаңылыктар бар. Анан жанагы каалоо тилектерди деп атабыз. Эгерде окуйм деген жарандар, башка жаштар боло турган болсо, сиз жана айтып кеттиңиз, мен бир нерсени тактап кетейин. Бул мисалы кесип алып аткан азыркы диний окуу жайлар, медреселер. Бирөө эле болсо ошол эле окуу жайдын медресесинин балдарын окутуш эмес максат. Биздики айтып атабыз, биз ушул окуу жайларды тандаганда да сиз айтпайсызбы, эмне үчүн бирөө эле деп, эмне үчүн экөө эмес дегендей да. Биз ошол борборлоштурган бир окуу жай тандайбыз. Ал жерде толук шарты болсо, ошол жерге келип кошуна медреседеги балдар келип окуса да болот. Ал жерде эме жок. Анан дагы тактап айтып коелу, биздин окутуубуз бекер, акысыз. 1 жыл ичинде ошол долбоор ичинде акысы жок билим ала алышат да. Чоң рахмат анда сиздерге. Таңертең мына ушундай жакшы маек куруп, коомчулукту мына ушундай өзүңүздөр айткандай ар бир адам өзүнүн экономикалык жагын түптөгөнгө жакшы нерселерди жашагандарды баштаптырсыздар. Баштаган ишиңиздер байсалдуу болсун, ийгиликтер коштол болсун. Мына ушундай биздин өсүп келе жаткан жаш муундарга жакшы көрсөткүчтөрдү, багыттарды көрсөтүп, калың элдин катмарында жакшы кадыр баркка ээ болуп жүрөрүңүздөр. Ийгиликтерди каалайбыз сиздерге. Сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Ал эми Кутман таң маалымат музыкалык көрсөтүүсүнүн сапарын музыкалык чыгарма улайт.